Семьяда эр катын уруш кете турган болсо ким күнөөлүү десеңиз, менин жеке оюм албетте эркек киши 100% күнөөлүү. Аял киши бар жоктон ажиз жаратылган. Аманат кылып бизди аялдарга эмес, аялдарды бизге аманат кылып берген. Жоопкерчиликтүү биз эркектер. Анан ызычуу болуп келе турган болсо аял күнөөлүү деш албетте эркектин иши эмес. Бул албетте уят нерсе. Ошондуктан ызычуунун дагы бардык нерсенин алдын ала турган маселе бул эркекте турат да. Талак маселеси неге аялдарга эмес эркектерге берилген десеңиз, албетте эркек сабырдуу, эркек жоопкерчиликтүү. Демек, үстүртөн карай турган, астынан эмес, үстүнөн карай турган бул эркек киши. Демек, ызычуу боло турган болсо, уруш боло турган болсо, эркек өзүн караш керек да. 14-15 жаштагы кызыңыз көчөдөгү балдар менен сүйлөшүп жатабы? Кой кызым, жыйыштыргын мындай туура эмес десеңиз дагы кайра сүйлөшүп жатабы? Биринчи кезекте сиз ага түшүнүктү берип атасыз, бирок тарбияны бербей атасыз да. Сиздики как тарбия катары. Мындай сизде айткан сөздөрүңүз ага тескери сөз. Сизди душман катары көрүп атат. Неге? Себеби үйдө ызычуу, келишпестик. Сиз өзүңүз аялыңыз менен урушуп атасыз. Өзүңүз тарбияны туура бербей атасыз. Тарбия дегени көрүнүп алынат дегени сизден мээримди албай атат да. Кыз бала ошо мээримди көчөдөн издеп атат, башкадан издеп атат. Чындыгында %80% ошо көчөдөн издеп кетет. Неге десе, үйдө ызычуу көп, тынч эмес да үй. Үй тынч эмес. Атасы апасы менен урушкан ар дайым. Ошондуктан айтарым, эң биринчи тарбия. Экинчи сиз бере турган нерсе бул урматтуу мекендешим, сиз бар учурда дагы, жок учурда дагы коркуу сезими. Кимден? Сизденби? Атасынан коркуп турсунбу? Жок. Кудайдан коркуп турсун. Дини тарбияны берсеңиз, эч качан коркпойсуз, өкүнбөйсүз. Неге? Башка мамлекетке кетеби? Керек болсо согушка кетеби, айырмасы жок. Эсен аман жүрөт. Неге? Себеби ал Кудайдан коркот да. Ошол тарбияны берсеңиз, мындан үлкөн тарбия жок. Балдарыңыздын алдында бул үч ишти эч качан кылбаңыз. Биринчиси, анын мугалимдерин сабак берип жаткан айылдарда өзгөчө бир системадабыз, бир жердебиз, бир яман ичидебиз дегендей, мугалимдерин эч качан ушактабаңыз. Бала кийин укпай коет. Апам айтты, атам айтты, бул күнчө, бул паланча дей турган болот да. Мугалимдерин эч качан ушактабаңыз, тема кылбаңыз. Экинчиден, үйдөгү кыйынчылыктарды, үйдөгү проблемаларды дасторкон алдыда чечпеңиз. Балдарыңызга катуу тиет, балдарыңыз угат. Балдарыңыз түшүнбөгөн нерселерин түшүндүрүшкө аракет кылбаң. Сиз 70-ке, 60-ка, 50-ге чыгып бараң түшүнүп аткан нерсени 10 жаштар баладан талап кылбаңыз. Үчүнчүдөн, романтиканы дагы, ызычууну дагы балдардын көзүнчө кылбаңыз. Өбүшүп, жытташып, башка ошо маселелерде балам биздин бөлмөбүзгө тыкылдатып кирбегин. Кирсең дагы 3 жолу тыкылдаткын. Эгер жооп болсо кайра кеткин деп тарбияны үйрөтүп коюңуз. Сиздин төшөк маселеңизге бала күбө болуп калбасын. Кийин бойго жеткенде түшүнөт, бул түшүнүктүү эле маселе, бирок жаштыгында катуу тийип калат да. Психологиясына катуу тийип калат. Ызычуу, романтиканы көрсөтпөгөнүң сыяктуу ызычууну дагы. Катуу уруш, ызычуу, согуш, буларды бардыгын балаңызга көрсөтпөңүз, балаңызга катуу тиет бул нерселер. Баланы башка бөлмөгө алып чыгып коюп, ызычуу кылбай, бакыр-чакырса эле жөнүндө чечип алса болот бардык маселени. Ошондой экен, бул 3 ишти эч качан балдардын көзүнчө кылбаңыз. Эркектин 90% маанайы аялыга байланыштуу. Бүгүн жакшы көрүш маселесинде балдары, апасы, башканы жакшы көрөт дешиңиз мүмкүн. Жок, биринчи очередде аялыга байланыштуу. Аялын жакшы көрөт, аялын сүйөт эркек киши. Аялыга жакын болот. Билинбеген абалда жакын болот. Себеби апасынан кийин аялына калат да эркек киши. Ошондой экен, аял киши ар дайым үйдө өзүн эле эмес, үйүн дагы таза кармап, огородун дагы таза кармап, өзүн дагы таза кармап, балдарын дагы таза кармаганга аракет кылыш керек. Эркек киши келип үйдө эми эс алса да, үй деген эс алыш деген. Келип эс алса, бар жоктон эс алса эркек киши. Көчөдөгү проблемалар, тогон токой проблемалардан качып келип үйдө эс алганга жетпейт. Анан аялың туура эмес болуп, палит болуп, тазалыгы жок, иманы жок, кетип калсаң кыянат кылып турган болсо, келсең бухайт этебиз, кел, пиво ичир, өт, ичебиз, чогуу ичебиз деп турган болсо, мындайлардан Кудай сактасын. Ошондуктан айтарым,
erkeklerдің манайы сізге байланышты еді қарындашым. Сіз өзіңізге қараңыз, өзіңізге қараңыз. Да, сіздің дағы манайыңыз бар. Сіз айтшыңыз мүмкін, біздің манайымызды кім ойлайды деп. Ошентип ойлошуңуз мүмкүн. Сиздин манайыңыздын эриңиз көтөрөт. Бирок бул жерде акыйкат маселе не? Рахат маселесинде рахатты сиз көп бересиз, эркек киши эмес. Аялга эмне керек? Азыр айтышыңыз мүмкүн, толтура акча керек, машина керек, кыздар акчага кызыгат, толтура үй жай керек, машина керек дешиңиз мүмкүн, байлык, бийлик, башка маселелерди айтышыңыз мүмкүн. Бирок мекендешим, аялыңыз алдыга келип, тынч отуруп, жүзүнө карап, көзгө сүйлөшүп, үн чыкпастан Парижге алып барыш шарт эмес, Англияга алып барыш шарт эмес, Дубайга алып барыш шарт эмес. Бирок жакындан суроолорду беришти баштаңыз. Эмне керек, эмне проблема, эмне жакпай атат, эмне ашыкча, эмне жок, эмне кем, жан үйнөң эмне болуп атат деп жан үйнөсүн сурасаңыз, макул 1 саат убакыт кетет, 2 саат убакыт кетет, бирок көзмө көз угуп отурсаңыз, чын жүрөктөн, качуу эмес, аял киши дароо билип алат кантип отурганыңызды. Чындап, чын жүрөктөн уга билсеңиз, көп нерсе түшүнүктүү болуп калат. Ошол жерде чындап аялыңыз сизди сүйүшүн түшүнөсүз. Карыганда көз жаш төгүштү каалабасаң, жаштыгыңда тер төк. Канча көп тер десең, көз жашың ошончолук азыраак болот. Аракетиңди кыл. Жаштык бейбаштык эмес, жаштык эмгек убагы. Эмне кылсаң өзүрүн, карыганда көрөсүн. Ошондуктан да жаштыкта берсин эмгекти, карыганда берсин. Эриңизден акча аябаңыз. Сиз материалдык жактан абалыңыз кандай айырмасы жок. Бир машинаңыз, 2 этаж үйүңүз, канча квартираңыз бар айырмасы жок, $1 миллион болуп айырмасы жок. Бул жерде сизде болгон түшүнүк кандай болуш керек? Канча акчаңыз болбосун, сизден ар дайым бир теп жогоруда тура турган бул сиздин эриңиз болуш керек, күйөөңүз болуш керек. Бүгүн көпчүлүк аялдар бизнес кылып, бизнес леди болуп, өзүнчө кичине акча таап койгон учурда эле эрин жерге чөмүнтүп, башын тепсеп, ылдыйга түшүргүсү келе берет да. Болду мен эркинмин дейт да. Эркиндик сизди кыйнап коет. Эркиндик деген азаттык деген эмес, туткундук дегени. Болду сизде эч ким маани бербейт сизге дегени. Бардык маселени өзү чечип алат деген. Бирөөгө муктаж эмес эми деген. Ошондуктан кенен ойлонушуңуз керек, урматтуу эже карындашым. Эриңиз ар дайым жогору туруш керек сизден. Сиздин акчаңыз, сиздин бул жакта иштериңиз бүт бардыгы жабы абалда. Эриңиз ар дайым жогорку абалда. Эриңизди колдоңуз. Колдон келишинче колдоңуз. Кичине акча таап калдыңыз, эриңиз мындай абалга түшүп калат, кээде банкрот болуп калат, ар бир учурда колдогонду билиңиз. Аялдар көп ойлонуп атат да бүгүн. Акча кантип табамын, балдарымды кантип продукт кылып келемин, кантип кийинтемин, анан эртең окуусу келип атат, продукт кылыш керек, кийим кылыш керек, сентябрь, башка маселелер өтө көп ойлонушту баштаса, качан материалдык, физикалык күчтөр бардыгы аялдын жоопкерчилигине, желкесине асылып кала турган болсо, артылып кала турган болсо, эркек телевизор чукулап, телефон чукулап, үйдө жалкоо болуп жатып алып, курсагын сылап, аялын иштетип кое турган болсо, аял киши ошол учурда сүйүштү эмес, жоопкерчиликти, мээсинде рахатты эмес, рахат беришти эмес, рахаттуу жашоону эмес, күрөштү ойлоп калат да. Процесс ошондой болуп калат, прогресс ошондой болуп калат. Ошол учурда бул аял киши автоматтык түрдө сүйүүнү жыйыштырып, күрөшкө өтөт. Күрөшүп жаткан учурда эрин карайт, ал жагын карайт, бул жагын карайт, күйөөсүн таппайт. Күйөөсү жатат, иштебейт, башакпайт, карабайт. Анан ошол учурда сүйүү бере албай калат. Эркек эмне кылат бул учурда? Эмне кылат? Эмне кылсын? Мындай эркектер. Да, ойлонуш керек, урматтуу эркектер. Мурда үйлөрүбүз улайдан, топурактан ошондой кичинекей үйлөр болгон, бирок ичинде чыныгы тынчтык болгон, чыныгы жылуулук болгон, чыныгы мээрим махаббат болгон. Бүгүн үйлөрүбүз миллиондоп, 65 миллион, 75 миллион
Kvartiralarыбызга 100 000 доллар квартираларда жашап атабыз, бирок ичине кирсең суук, жылуу мамиле жок, бири-бирибизди көрө албастык. Кастык, бүт баштык кетип атат. Мурда дарыханага кирсең 4-5 дары бар эле. Бардык ооруларыңа 4-5 эле дары бар эле. Бүгүн кирсең бардык дарыны табасың. Бирок ошого жараша бардык ооруну дагы табасың да бүгүн. Оору дагы өтө көбөйдү. Кичине мурдараак карасаңыз, телевизордон 2-3 канал тартат эле. Семейный отуруп алып бүт бардык ошону көрөт эле. Бирок жакшы нерселерди берет эле. Абийирге, намыстуулукка, тарбияга чакырган жакшы нерселерди көрсөтөт эле. Bir televizordan bir семья коркпосун отуруп көрө берет элең да. Бүгүн ар биринин колунда телефон, ар бири бузук нерселерди көрүп отурат. Көбүнчөсү. Bir filmди, бүгүнкү чыгып аткан фильмдерди семья менен көрүп болбой турган деңгээлге келип калдык. Мурда мекендештерим апаң жапкан нан, тамагы жирный болсо дагы, калориясы күчтүү болсо дагы сиңимдүү болот эле, тоюмдуу болот эле. Жегенден кийин жыргайт элең. Бүгүнкүлөр бүт реклама, суши, шаурма, бүт жеңил тамактар жесең ал дагы бой. Bir саатта сиңип дагы кетет. Семиришиңе дагы себепчи болот, айтор орун дагы бардык ошондо. Жеген нерсеңде дагы рахат жок. Мурда кыздарыбыз жабынык кийинет эле, жүрөгү жаны үнөсү таза эле. Бүгүн кийими ачылды, ичи дагы ачылып кетип атат. Мурда мекендештерим үйлөр ылайдан эле, бирок жүрөктөр алтындан эле да. Мурдакы учурларды карап, азыркы учурларды карап, мындай отуруп салыштырып, чындыгында ойдон отурган деңгээлдебиз бүгүн, мекендештерим. Бүгүн комфорт зонасына киргенибиз сайын биз ийгиликке жеттик деп ойлоп атабыз. Бирок аркабыз өлдөнүп калып билбей атабыз да. Пикке чокуга өтө катуу чыгып атабыз, бирок өтө катуу түшүүбүздү эстебей атабыз да. Балам оку, мага окшоп каласың. Балам оку, 5ке оку, 2ге окуа. Мындай болуп каласың, атаң окшоп каласың, башка окшоп каласың деп бүгүн жан күйүтүп айтканыңыз менен балаңыз баары окубайт. Балаңыз баары окубайт. Эмне үчүн окубайт? Себепсиз идеш жууп атасыз, себепсиз нан жеп атасыз, себепсиз иштериңизди кылып атасыз, балам оку деп эле айтып коюп атасыз да. Атасына келет, атасы телефон, телевизорду чукулап, каналдан каналга алмаштырып, телефон, телевизорун көрүп отурат. Окугун балам деп коюп атат, бирок мунун дагы таасири болбойт. Негизи 100% тасыкталган окумуштуулар факт түрүндө изжат этип үйрөнүп айткан нерсеси эмне десеңиз, күндө 1 ай бала ата-эненин китеп окуганын же бирдеке жазып атканын көрүш керек да. Ошол учурда жыйынтык болот, балада кызыгуу болот кадимкидей. Еврейлер айтат го, биз китеп окушты каалабасак дагы балдарыбыз үчүн китеп ачымыш болуп, карамыш болуп турабыз. Бул биз үчүн эмес, балдарыбыз үчүн дейт да. Алдаганы бала жакшы. Өзүңүз үчүн турбасаңыз, өзүңүз үчүн курбасаңыз, балаңыздын келечегин куруңуз. Китеп окуңуз. Сиң болсо эч качан спортту таштаба. Болбосо эсиң кетет башка нерсеге. Эсиңди оюңду бардык нерсени чогултуп бере турган нерсе бул спорт болсо спортту кантип таштайсың? Спортсуз кантип жаштар жүрөт, мен түшүнбөйм бүгүн. Каалаган нерсеңди жеп чыгарып жата бербесең, спорт менен алектен. Спорт сенин негизги нерсең. Спорт катындарга керек эмес, кемпирлерге керек эмес, чалдарга керек эмес, жаш балдарга керек эмес, бирок сага сөзсүз түрдө керек. Эркек киши спортту эч качан таштабаш керек. Спорт, жана спорт. Спорт! Мусулманга туура келбеген иштердин бири, мекендешим бул коробкада не бар деп ойлойсуздар. Азыр биз чуркап спорт менен алектенип баратсак, өтө бакырды. Ачып карасак азыр мекендештерим бул нерсе бар экен да. Бул ит. Да, ит. Бирок ит дегени бардык нерсени кылса болот. Итке карата деген эмес, мекендештерим. Мунун дагы убалы бар. Убалы бар мунун дагы. Мынтип жооп кеткен туура эмес. Таштаган адам жок дегенде, не? Чыгарып коюп картонудан мындай таштарды салып коюптур. Оодарылып кетпесин деп. Бул туура эмес да, бул өлүп калат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир аял, сойку аял.
Keleşinde itke su bergenligi üчүн бешке кирген. Bir adam mışıktı, ha, susun anın beribesinden kıynap öldürgöndüğü için tozokka kirgen dep bilet. Ha, mekendeşlerim. Oşonduktan itpi, bitpi, mışıkpi ayırması yok. Orada oluşunuz gerek mekendeşlerim. Buna karasanızlar kanday sonu küçüktür.